Коронавирус пандемиясы кыргыз медицинасындагы мүчүлүштүктөрдү ачыктады. Эпидемиянын эпкини күч алып турганда ооруканалар жетишпей, кесипкөй дарыгерлерге болгон муктаждык артканы баарына маалым. Ошол себептен медициналык кадрларды даярдоого өзгөчө көңүл буруу маселеси жаралды. Өлкөдө ак халатчандарды даярдаган бир катар мамлекеттик жана жеке менчик окуу жайлар бар. Алардын арасында көпчүлүк ИСИТО деп тааныган билим берүүдөгү Заманбап информациялык технологиялар институтунун медициналык колледжи 10 жылдан ашык убакыттан бери медиктерди даярдап келет. Коронавирустар болгондон бери медицинага атайын көңүлдү буруп, биз дагы лабораторный базасын чоңойтуп атабыз и программаларын жаңыдан каратып атабыз. Анын үстүнө мен кече областной жетекчилер менен, Чүрчү областы жетекчилери менен сүйлөштүм. Дополнительный курстар ачабыз ғой. Жардамчы докторлар, или медсестралар, акушерлер дегендей аларды даярдаса болот деп ошол направлениеде иштетип атабыз. Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү жана акыркы курстун студенттери коронавирус менен күрөшүүдө четте калбай калк саламаттыгына кам көрүштү. Колледжде теориялык билимди практика жүзүндө бекемдөөгө бардык шарттар түзүлгөн. Учурда атайын кабинеттер даярдалып, орто билимдүү медициналык кадрларды кайра даярдоо курстары уюштурулганы турат. Былтыр бизди өзүбүздү 30га жакын балабыз өздөрү стоматологияда окуп атса да, же башка жакта окуп атса да, медсестрага, лечебный делага деп кыска курстарга келип, иштеп барып, ооруга эметкен больницаларда иштеп чыкты. 6-7 жыл окутурга убакыт жок азыр. Хотя бы врачтарга жардамчы болуп барса, аны жумушу да кичине жеңилдеп, оңой өтүп кетет. Институт дарылоо иши, акушердик иш, стоматология, фармацевтика сыяктуу багыттар боюнча орто билимдүү адистерди даярдайт. Окуу жай аймактарда дагы филиалдарын ачып, чет өлкөлүк билим берүү мекемелери менен кызматташууда. Автандил Бактыбеков, Шаршембай Акынбеков, СТВ.